Октябрь окуясынан кийин Курманкул Зулушев башкы прокуратуранын башчысы болуп тайындалган соң, тагыраагы 6 айдан кийин мурда өзү иштеп кеткен Жогорку Кеңештин депутаттарына отчет берди. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелери жана укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет биргелеше өткөргөн жыйынында баяндама жасаган Курманкул Зулушев балдардын укугун, бизнесте ишкерликти коргоо, коррупция менен күрөшүү, мамлекеттик чыгымдардын ордун толтуруу багытында иштеп жатканын, 2021 жылы мамлекеттик мыйзамдардын так жана толук аткарылышына көзөмөл күчөтөөрүнө токтолду. Комитеттин депутаттары болсо туура иштеп жатасыз. Сиз келип иш алдыга жылды, ишиңизге ийгилик, сизди колдойм деп Курманкул Зулушевду мактап жактап, 6 айда жасаган иштеринен бир дагы ынтык тапкан жок. Негизинен мен сиздерге ийгилик каалайм. Биздин мамлекеттин өсүшүнө, өнүгүшүнө чоң салым кошот деп ойлойм. Прокуратура деген бул адилеттүүлүктү орното турган орган. Мен сизден ошо үмүт этем, адилеттүүлүктү сиз орнотосуз деп. Рахмат. Ошону жакшылап проектисин даярдап келсеңиздер, ойлойм, ушу урматтуу депутаттар да колдойт болуш керек. Бул жакшы багытка баратасыздар да. Рахмат. Генеральный прокурор катары бул боюнча жегелүү ишти алып барсаңыз, мен ойлойм, тыянак чыгат депчи. Рахмат. Мында отчетуңузду мен колдойм. Тоқ бір күнде бірле жұмыртқа тойды да, прокуратура араласқан жерде екеу болып кетеді да. Эми ошолорду бір қарап көрсеңіз. Сіздің отчетуңузду мен қолдойм. Ишиңизге ийгилик каалайм. Сиздин барышыңыз менен биздин парламентте да абдан жакшы ийгиликтер жараткансыз. Ойлойм, ушул прокуратура тармагында дагы чоң реформаларды кылып, коррупцияны абдан дыйкы деңгээлге түшүргөнгө чоң өзүңүздүн салымыңызды кошосуз деп үмүттөнөм. Бул рахмат айтып, башкы прокурордун ишине ийгилик каалаган депутаттардын 4-өө тең алгачкы сөз сүйлөгөндөр. Андан кийинкилерин айтпаса деле белгилүү болсо керек. Атүгүл айрымдары даават айтып жиберди. Урматтуу төрага, урматтуу Курманкул Токтуралиевич, сиздин отчетуңузду уктук. Жаңы конституция боюнча жана следствий орган сизерге өтүп атыптыр. Биздин мурунку депутаттар айтып кеткендей, бул чынында бир киши баш көз болуп, ошону моюнга алып, туура эмес дегендердин баарын айтканы туура келет. Ушул эле депутаттар буга чейин башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовдун ишин колдоп, отчетуна мыкты деп баа берип келген. Атүгүл Атамбаевдин кол тийбестигин алууда. Бишкек жылдык электр борборундагы чырлуу иште Өткүрбектин өткүрлүгүн мактап жүрүшчү. Бирок бүгүн Өткүрбек кайда деп өктөм сүйлөп издей баштады. Birinci surum, murdağı prokuror Ötkürbek Mırza kayda жүрөт? Barбы деги? Өткүрбек Асылбекович Кыргызстанда эле болуш керек, мен Анда ККМБ, эмди угутасыңарбы кайда жүрөт ал киши? Ана бир из салган, издеген бирөөлөр барбы, жокпу? Зарылбек Кылычбекович азыр Жамшит Өткүрбек Асылбекович боюнча эч кандай бир факты каттоо, аны издөө маселеси жок. Ошондуктан ал эркин жашоодо эл катары. Кыргызстанда болуш керек. Же урматтуу ККМБ, урматтуу прокурор, урматтуу МВД. Менде мындай сомнение болуп атат да. Свой чужой деген принцип ойноп аткан жокпу? Ага чейин алдынан кыя өтпөй Индира Жолдубаеваны мактагандар болгон. Бирок былтыр Батукаевдин иши боюнча камакка алынсын, атүгүл 15 жыл отурсун деп чыккан кезде бир да депутат коргоп чыгалган эмес. Бүгүнкү жыйында албетте сын пикирлерди айтылды. Ал акыркы чуулганда окуя болгон Айзада Канатбекованын өлүмүнө байланыштуу болду. Ички иштер кызматынын шектүүнү кармоого мыйзам тоскоолдук кылды дегендегиси шылтоо болду. Бирок Зулушев баш мыйзамдын жаңы долбоору ишке кирсе, башкы прокуратуранын иши жакшырып, тергөө мурункудай бизге өтөт деп жооп кайтарды.